Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе, китеп, дептер, калем-саптарыбызды алып чыгып, бүгүнкү сабакка көңүл бурабыз. Силер менен жаңы теманы өтүүдөн мурда өткөнкү теманы кайталап алалы, Анда эмесе, мен силерге суроо берем. Биринчи суроом. Биринчи жактын жекелик санында таандык мүчө уланып турган сөздөрдүн жөндөөлүшүнө мисал келтирип көргүлөчү. Ал эми экинчи суроо болсо, биринчи жактын көптүк санындагы таандык мүчөлөр уланып турган сөздөрдүн жөндөөлүшүнө дагы бир мисал келтиребиз. Эгер өткөнкү сабакты эске салып алган болсок, дептерибизди алып чыгып, бүгүнкү числону жазабыз. 15 декабрь, күнгө шейшемби. Бүгүнкү өтө турган темабыз аягы СК, НК, ФТ, КТ, НГ, НД жана МН тыбыштары менен бүткөн сөздөрдүн жөндөөлүшү деп аталат. Орус тилинен же ал аркылуу башка тилдерден кабыл алынып, аягы СК, НК, ФТ, КТ, НГ, НД, МН тыбыштары менен бүткөн сөздөр жөндөөлгөндө уңгу менен мүчөнүн ортосуна бир үндү, башкача айтканда ы, и, у, ү же болбосо а тыбышы кошулуп айтылат жана жазылат. Мисал менен бышыктайлы. Мисалы, Минск деген сөздү алсак, атооч жөндөмөсүндө Минск, илик жөндөмөсүндө Минскинин, барыш жөндөмөсүндө Минскиге, табыш жөндөмөсүндө Минскини, жатыш жөндөмөсүндө Минскиде, чыгыш жөндөмөсүндө Минскиден болот. Бул жерде өзүңөр көрүп тургандай, жөндөмө мүчөлөрүнүн сырткары өкөнүн ортосуна и үндүү тыбышы кошулуп айтылды. Экинчи мисалга көңүл бурсак, факт деген сөздү алсак, атооч жөндөмөсүндө факт, илик жөндөмөсүндө фактынын, барыш жөндөмөсүндө фактыга, табыш жөндөмөсүндө фактыны, жатыш жөндөмөсүндө фактыда, ал эми чыгыш жөндөмөсүндө болсо фактыдан болот. Бул жакта жөндөмө мүчөлөрүнүн сырткары кайсыл үндүү тыбыш кошулду? Туура айтасыңар, ы үндүү тыбышы кошулуп жөндөөлдү. Экинчи корутунду. Кээ бир НК, МН тыбыштары менен аяктаган сөздөргө мүчө уланганда үндүү тыбыш кошулбай жөндөөлүп жазылат. Мисалы, банк деген сөздү алсак, атооч жөндөмөсүндө банк, илик жөндөмөсүндө банктын, барыш жөндөмөсүндө банкка, табыш жөндөмөсүндө банкты, жатыш жөндөмөсүндө банкта, чыгыш жөндөмөсүндө банктан. Бул жерде жогорудагы мисалдан айырмаланып, үндүү тыбыш кошулуп айтылган жок. Жөндөмө мүчөлөрдүн мүчөсү менен гана жөндөөлдү. Балдар, эгер силерге жаңы тема түшүнүктүү болсо, класс иши деп туруп 267 көнүгүүнү аткарабыз. Бул жакта сөздөр берилген, аларды жөндөп дептерибизге жазабыз. Ал эми үйгө тапшырма болсо 268 көнүгүү. Мында танкасы, фондусу, нефтиси деген сөздөр берилген. Бул сөздөрдү жөндөгүлө жана аларды катыштырып сүйлөмдөрдү түзгүлө. Бүгүнкү сабакка катышканыңарга рахмат. Саламатта болгула.